Мына Нурлан Насип деген ырчыга заслуга бердиңер. Мейли мен заслугасын алы берсин, аяган жокмун. Байдыкын байкуш аят болбойм. Просто биякта деген күйө турган нерсе, Моорекил тарыхы ушундай аспаптарды жандандырган жаш балдар эмес, улуу устаттар, 65ке чыгайын деп калышты. Улуу устаттар заслуга ала элек, заслуга. Эл артисти жана чачы узун ырчылардын баары алган. Жанагы кыздар менен даңкылдап бийлеп тиги клиптерди тартып. Ал кыргыздын мурасы эмес ал. Мен жакында министрликтин астына барам. Болгон журналисттерди чакырам. Азыр 4-5 журналист келебиз деди. Ушул кылгыяк маданият министрлигине эч кандай кереги жок. Кыргыздын маданиятына эч кандай кереги жок. Бул казактардын улуттук аспабы, кыргыздарга казактан келген деген флешмоб видеону жасайм. Ошого даяр болуп туруңуздар. Саламатсыздарбы, улуу кыргыз элим? Ушу наам боюнча профессионалдардын психологиясын жаман буздуңар да. Ушу наам бөлүштүрүү комиссиясында тупойлор. Сиздерге кандай айтыш керек? Силер халтуршиктерди колдогон, ушу өнөрдү түшүнбөгөн, өнөрдү улуу мурасты баалабаган тупойлорсуңар да. Мындай саткын, чыккынчы деп силерди айтат. Моореки кылгыяк, бул деген бул эстрада бир звезда же болбосо бир кандай десем бир даңка дүңк эмес бул деген. Бул 20 000 жылдык тарыхы бар. 20 000 жылдык тарыхы бар. Кыргыздын улуу мурасы аттын куйруктарынан, жалаң төөнүн терисинен, өрүктүн жыгачынан илгертеден. Ушул аспап жоголуп кеткени Бакыт Чытырбаев жандандырган. 3 жылдан бери заслуга бере албай койдуңар. Эмне силер көрө албайсыңарбы ал кишини? Бул кылгыяк Бакыт Чытырбаевдики эмес. Кыргыздын улуу мурасы бул, кыргызга керек. Маданият министрлиги Алтынбек Максутов, сиз мага сөз бергенсиз, обещать эткенсиз жазында. Бакыт Чытырбаев алат буюрса деп. Комиссиянын мүчөсү Кыргызбай Осмонов документин мага алып келгиле деп сентябрь айында. Мага алып кел, мен өткөрөм, алат Чытырбаев дегенсиз. Мына куру сөз. Сиз эптеп LED экранда текшербесин, ушу филармонияга кайра монтип мени жүдөтүп келбесин деп эле эптеп узаткан экенсиз да. Меничи жалган жалаа сөз мененчи. Алтынбек Максутов, министрибиз, сиз мага WhatsApp'тан азыр да жазып атасыз. Жазып убарып болбоңуз. Мен сизге жазганда 2-3 айлап жооп берчү эмессиз. 2-3 айлап телефон алчу эмессиз. Ошончо мен ызылдап айла жок министрликке барчумун да. Эми баары кеч болуп калды, бүттү. Бул кылыяк сиздер үчүн дөңгөч болсо өрттөп эле салгыла. Бул казактарда сакталып кала берет, казактардын аспабы болуп. Ушу наам бөлүштүрүү комиссиясын ар дайым жашырып келесиңер да. Кимдер бар, эч ким билбейт. Министрликке кирсең список жок. Комиссияда кимдер? Бирок мен билишим боюнча, угушум боюнча, ушу Малдыбаева Салима деген бар экен да. Бул ким өзү? Музыкантпы, сүрөтчүбү, ким өзү? Актрисабы? Мүмкүн Абдулас Малдыбаевдин карындаштарынанбы, же кыздарынанбы? Анда музыканы түшүнөт эле. Музыканын туу чокусун түшүнөт эле. Бирок эмнегедир халтуршиктер алып атат да ушу. Ошолор өткөзбөй коет деп угуп атам да. Алтынбек Максутов, министрибиз биздин. Айтпайсызбы, монтип видео жаратпайсызбы? Мына Салима Малдыбаева дегендер өткөзбөй салып атат. Президентке айтыңыз, элге айтыңыз. Болбосо биз баарын министрибизден көрүп атабыз да. Анан Кайрат Иманалиев бар экен. Кайрат Иманалиев өзү министр болгон. Мен лично ызылдап чыгып, ушу кылгыякты тирилткен Бакыт Чытырбаев, бул деген 85-90 жылдардан баштап ушуну менен алек болуп келген киши, күүлөрүн ортага түшүргөн киши, ошентип атып документтерин алган, бирок жыйынтыгында жок. Наам жок, Чытырбаевга заслуга жок. Мында уже Кайрат Иманалиев өзү заслуга алып атат. Жок дегенде Чытырбаев алсын деп бир кайрылып, бир мындай бир жазып койсо болот эле да. Мен 3 жылдан бери кайрылып келдим. Анан Кыргызбай Осмонов, наамды берем эле берем. Комиссиянын мүчөсүндө бар экенсиз дагы эле. Кана наам, кана. Айтпайсыңарбы? Могу комиссия, Моореки Малдыбаева Салима деген бизди укпай атат.
ушул отуруп алыптыр деп айтпайсыңарбы? Дагы кимдер бар? Биз билбей атабыз кимдер комиссияда. Жалаң тупойлор отурабы? Кимдер отурат? 30 жылдан бери кыргыздын духун, рухун көтөрүп келаткан канчалаган топтор бар. Ордо сахна деген бар, комузчулар ансамбль бар жана Акак деген. Мэриянын ансамбль комузчулар. Кайсы президент келсе ушулар телтеңдеп жүрөт кой. Кайсы президент келсе ушуларды телтеңдетип сүйрөп, делдеңдетип жүрөсүңөр го. 5 жылдан бери заслугага документ тапшырып келатышыптыр. Уялбайсыңарбы? Бул кыргыздын духу, руху деген каякта? Булар деген комуз черткенде билесиңерби, зал кандай туруп алып кол чаап атышат. Жана казак менен кыргыздын комуз четкен артында комузчулар ансамбль отурбайбы? Акак деген ошолор. Мына ошолор. Тиги Американын 80-жылкы ырчыларына да жетпейт. Азыркы чыгып аткан звездалар. Мына кыргыздын маданият, улуу мурасы могу. Ушулар кыргызды көтөрөт. Ушулар таң калтырат дүйнөнү. Ушул аспаптарды жандандырган адамдарга бергиле заслуганы. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, айла жок, кайра эле сизге кайрылмай болдук. Министрге эскертиңиз, комиссияны контролдосун, же болбосо өзү кетсин. Эгер кеткиси келбейби, комиссияны контролдосун. Кайра башынан жалаң профессионал мыктылар ошол жерде комиссиянын мүчөсү болуп отурсун. Ал жерде тамадалар отурбаш керек. Ал жерде жөн эле ооз менен көркөмдөп сүйлөгөндөр отурбаш керек. А жерде деген практически ушул аспаптарды ойной билген, практически практиканттар, профессионалдар ошол жерде комиссиянын мүчөлөрү болуш керек. Малдыбаева Салима дегенди тааныбайт экенбиз биз. Тааныштыргыла, же болбосо кимдер комиссия? 10 комиссия барбы, 12 комиссия бар. Ким? Ошолордун баарын аттарын атап тааныштыргыла бизге.